ушундай билем, ушундай билим менен жүрөбүз, бирок биздин билгенибизге караганда билбегенибиз көбүрөөк экен да. Ошондуктан мындай тренингдер мындан дагы көп боло берсин дейбиз дагы. Эми андан тышкары дагы биякта тренингтерде айтылбадыбы, азыркы күндө 21-кылым ушундай бир технологиянын ушундай бир ушундан заманы депчи. Эми ошондой бир чоң бир технологиянын бир заманына дагы сиз менен биз жетиш үчүн сиз менен биздин өзүбүздө дагы бир нерсе болуш керек да. Өзүбүздүн ичинде бир илим болуш керек, билим болуш керек. Ошондой эле сиз менен биздин денебизден чыккан бир жакшы бир амалдар болуш керек. Ошондой эле биздин адеп аклагыбыз баардык заман төкөлүшкөн болуш керек да. Ошого айтарым негизи азыркы күндөгү жаштар негизи эле баардыгыбыз ушул илимге, билимге көбүрөөк басым жасасак, биздин Кыргызстандагы буюрса келечекте ушундай бир азыркы күндөгү биринчиликте турган мамлекеттердин бир катарына киребиз деген ушундай ойлойм да. Түштүк Африка Республикасындагы бир чоң бир университеттин сыртында ушундай бир жазуу бар экен да. Кайсы бир өлкөнү же кайсы бир мамлекетти жок кылыш үчүн ал өлкөнүн үстүнө бир атомдуу бир бомбаны түшүрүп жок кылып салыш шарт эмес дейт да. Ал өлкөнү бир жок кылыш үчүн дейт да, ал өлкөдө ушундай бир билим деңгээлин төмөндөтсөң, ошол өлкөнү мамлекетти жок кылган менен барабар дейт да. Кандайча десек, себеби билим деңгээлин төгөтүп, билим деңгээлин төмөндөтүп, ар бир окуу жай, университет болобу, мектеп болобу, колледж болобу, лицей болобу, баардык тармакта ушундай бир билим деңгээли төмөндөсө, анан ошол жерден билим алып чыккан ошо келечектеги жаштар ушундай бир коррупционер болуп, коррупционер бир милиция болуп чыгат экен, коррупционер бир врач болуп чыгат экен, коррупционер бир дагы бир өкмөттүн бир ишин иштеген бир адам болуп чыгат экен да. Ошонун анан жыйынтыгында ошол өкмөт бир акыры барып ушундай бир жок болгонго барабар болот экен да. Ошондуктан бизден талап кылынган нерсе азыркы күндө дүйнөдө ушундай бир көптөгөн сиз менен биз ушундай бир алаксыта турган нерсе азыркы күндө эң чоң душманыбыз бул телефон, интернет. Телефондун жакшы жагы да бар, пайдасы дагы бар, бирок пайдасына караганда сиз менен бизге азыркыча зыяны көбүрөөк болуп атат да. Ошондуктан биз телефонго короткончу убакытты эгерде китепке коротуп турган болсок, же болбосо дагы интернет олтурганча ушундай бир китеп бетин ачып отурган болсок, жаңы бир нерселерди үйрөнүп турган болсок, келечегибизге дагы пайдасын берет экен да. Ошондуктан биз ар дайым ушундай бир илимге, билимге ушундай умтулган жаштардан болушубуз керек. Баягындай билебиз, динде бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы болгон Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху ушунун бир айткан бир сөзү бар да: "Лейсал ятиму ман мата валидуху". Жетим ким десе, жетим ал баягы ата энеси өлүп калган ал адам жетим эмес дейт да. Иннал ятима ятимул илми вал адаб. Ал эми жетим деген ким десе, илимден, билимден, адептен кур калган адам мына ушу чын эле жетим дейт да. Ошондуктан биз ушундай бир илимге, билимге көбүрөөк умтулган аракетибиз керек. Араб тилинде дагы бир шеэр айтылат: "Тааллам мастатата такун намиран". Колдон келишинче окугун, үйрөнгөн, аракет кылып, жаңы бир нерселерди үйрөнгөнүң дейт да. Себеби эртең сен ошол сени башчылыкка алып барат дейт да. Вала такун жахилан табка асиран. Сен баягындай надан, ушундай бир сабатсыздардан болбогонуң, эртең ошол илим, билим албаганың сага эртең өкүнүчкө алып келет дейт да. Ошондуктан биз азыркы күндө илим, билимде ушундай бир аракет кылсак, өзүбүздүн эртеңки келечекке пайдасын тийет экен. Илим, билим андан тышкары жөнөсү дейт да. Ал эми адеп болсо ошол дарактын өзү дейт да. Эгер дарак өзү болбосо анда илим өмө кайдан болсун дейт да. Ошондуктан биз илим алып аткан учурда дагы, билим алып аткан учурда дагы эң биринчи көңүл бура турган нерсе ушул экен да. Адепке көңүл буруп, калган кимден сабак алган болсок, кимден билим алып аткан болсок, ошолорго урмат сый көрсөтүп, бизге баягындай илимге, билимге себеп болуп аткан баардык куралдар бар. Мисалы үчүн китеп болобу, ручка, парта болобу, стул, стол болобу, мунун баардыгы бизге илим алышыбызга себеп болуп аткан куралдар да. Ушунун баардыгына дагы сиз менен биз адеп көрсөтүп, аларды ушундай бир бузуп сындырбастан, ушундай кылып адеп менен ала турган болсок, анан бизге дагы ушундай бир илим, билим жугуштуу болот экен да. Ошого негизи эле айтарыбыз ушул: эртеңки келечек мына жаштар деп айтабыз. Ошол эртеңки келечек жаштар ушундай чын эле жаш болуш үчүн, чын эле жаштар ошол келечекте ушундай орун табып, мамлекетке, элибизге ушундай пайдасын тийгизиш үчүн азыркы күндөн баштап баардыгыбыз ар жактан өсүүнүн аракетин кылыш керек да. Руханий жактан дагы, моралдык жактан дагы баардык жактан ушундай өсүүнүн аракетин
Ошондуктан негизинен айтарым ушул, билимди ушундай бир алдыга койгон, билимди ушундай бир чуркаган жаштарга болууну негизи эле ушундай бир каалайм баарына. Андан тышкары баардыгыбыз айтабыз, ушундай бир мамлекетке пайда тийгизиш керек, ушундай бир пайдалуу келишиш керек деп баардыгыбыз айтабыз. Туура, албетте биз мамлекетке пайда жеткизиш керек, пайда тийгизиш керек. Мамлекет мен үчүн не кылды эмес, мен мамлекет үчүн не кылдым деген ушундай бир суроо алдыбызга коюп, анан ар бир тармактан өзүбүздүн кесип болобу, мектеп бүткөндөн кесипти тандайбыз, ошол кесипте бир адилеттүүлүктүү таза иш менен алып келсек, ошонусу менен биздин мамлекетке үлгүн салымыбыз экен да. Баягындай чоңдордун ушундай бир акыл кеттери айтылат да, негизи динибизде дагы айтылат, пайда бере алсаң бергини, эгер пайда бере албасаң анда зыян бербе депчи. Ошондой эле бизде дагы ушундай бир мамлекетке пайдабыз, мамлекетке кошкон салымыбыз, эгерде пайда бере албай болсок анда пайда бергенге аракетибиз керек да, пайда бергенге аракетибиз керек. Эгерде пайда бере албай турган болсок анда эң төмөнкү даражасы бул зыян келтирбейт да. Ошол мисалы үчүн мектептин ичи болобу, көчөдө болобу, сиз ушул мектепке окуу жайга тапшырасыз, ал жерде болобу, окуу жай бүткөндөн кийин ушундай өзүбүздүн кесибибиз менен иштер кылабыз, ошол кесипте болобу. Кыскасы эгер пайда жеткире албай болсок анда пайда жеткирүүгө аракетибиз керек да. Эгер пайда жеткире албасак анда эң төмөнү, анда зыян бербесек, ошол биздин мамлекетке, элибизге, жерибизге болгон пайдабыз ошол болот экен да. Ошондуктан баардыгыбыз аракет кылайлы, билимге ушундай бир умтулган жаштардан болой да. Чоң рахмат. Чалчабар.